Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын аты менен баштайбыз. Ассалому алейкум, урматтуу туугандар. Шашылыш, биз гана эл жалпы ынтымактуу болуп бул ооруну жоя алабыз. Бул оору кайдыгерлик оорусу. Үй бүлө курууга, жакшы жашоого, бактылуу жашоого болгон кайдыгерлик болуп атат жаштардын арасында. Жалкоолук деген кайдыгерлик болуп атат. Үй бүлө курууга кайдыгерлик болуп атат. Ушул нерсени биздер баардыгыбыз чогулуп, үй бүлөлүү адамдар, сиздер бактылуу жашооңуздарда кандай жакшылыктарды көрүп атсаңыздар, ошол жакшылыктарды айтып берип, түшүндүрүп, жакшылык менен гана бойдок жүргөн жакындарыңыздарга, кыздарыңыздарга аларды калтырбастан, сиздер аларга үмүт берип, шам чырак берип, жол көргөзүүгө сиздер, ата энелер, бир туугандар, бойдок адамдардын бир туугандары, сиздер гана ошолордун бойдок жулугун жоюшуна салым кошо аласыздар. Бүгүн чара көрөлү жалпылай. Эртең кеч болуп калышы мүмкүн. Тактап айтканда, ажырашып кеткен айымдар, 30 жаштагы, 35 жаштагы, 40 жаштагы турмушка чыкпай жүрө берет дагы күнүмдүк жашоо менен. Анан бир убакта турмушка чыгайын десе, аны тандай турган адамдар, кызыга турган мырзалар жок калган да. Жашы 40 жашка чыгып калган, 45 жашка чыгып калган, төрөттөн калып калган болот. Мырзаларга көбүнчөсү 90% төрөй турган адам керек экен да. Ошондой келин керек экен да. Ошол мүмкүнчүлүк бар да, төрөй турган мүмкүнчүлүк бар да. Урматтуу айымдар, сиздер турмушка чыгып калышыңыздар керек. Келечек жашоону бүгүн ойлонуш керек да, эртең кеч болуп калышы мүмкүн. Бүгүн акырындан кадам таштаңыздар. Урматтуу ата энелер, байкелер, инилер, сиздердин үйүңүздөрдө бойдок айымдар болсо, кыздар болсо, алар көп убакыт бойдок жүрүшү негизи жакшы эмес үйдө. Алар өзүнүн ордун тапсын, алардын орду күйөөдө, турмушка чыгууда. Ошол жактан гүлдөп өсөт, ошол жактан өзүн ээн эркин сезет. Ошого сиздер шам чырак болгонсуздар, мотивация бериңиздер. Сиздер үй бүлөлүүсүздөр, бирок үй бүлөлүү болуп, ошо кандай бактылуу болуп атсаңыздар, ошону көргөзүп үчүн жакшы сөздөр менен айтыңыздар. Кандай десеңиздер, мына үй бүлө курууга эң жакшы мүмкүнчүлүк бул Instagram, бул YouTube, бул TikTok каналдар экен да. Бул замандын талабы. Мына жараша. Мына өзүбүздөгү болгон практиканы айталычы. Мына көчө күнү биз 14-июлда өтө бир кайгылуу сөз менен кайрылып чыкканбыз. Инстаграмданчы 1 мүнөттүк видеодо айтып бүттүк оюбузду. Ушундай үйлөнүшүбүз керек эле, 40 жашка чыгып жашоодогу эң өкүнгөн нерсем бойдок калганым болду деген теманы коюп алып, ушул теманын тегерегинде сөз сүйлөдүм. Ошондо жүрөк менен сүйлөгөнгө аракет кылдым. Көптөгөн адамдардын жүрөгүнө тийди деп ойлойм да. Козголду. Бизге жазышты, реакция беришти, комментарийлерден коюшту, лайктан базды. Канча просмотр болду дебейсиздер? 287.462 көрүүлөр болуптур Инстаграмдан бир сутканын ичинде. Элестетсеңиз, бул жеке жашообузда, тарыхыбызда, өзүмдүн жеке жашоомдо биринчи мындай рекорд коюп атам да. Көз тийбесин. Эми ошончо адам көрдү, 287.462. Ошонун арасында мындай ыкыластуураак, алты жакты ойлоно билген, акылдуу адамдар чыгат экен да. Ошолор бизге кайрылып чыгышат экен да. 10 болобу, 20 болобу кайрылып чыгат. Сөзсүз түрдө чыгат экен. Башталды чыгып. Бирок ошонун арасынан кандай адам менен мындай тил табышасың? Бирөө экөө калат сөзсүз түрдө. Акырында бирөө калат да. Биз менен мындай тил табыша турган. Ишенип калдым чын жүрөктөн. Бул замандын талабына жараша эң жакшы мүмкүнчүлүк. Инстаграм аркылуу видеого тартылып, 1 мүнөттүк видеого чыгыш керек экен да. Өзүбүздү кыздарга, келиндерге тааныштыралы, мырзалар. Кыздар чыкканы эми уят болуп калышы мүмкүн. Биздин салтка туура келбеши мүмкүн. Видеого чыгып, мага күйөө керек деген сөз. Бирок мырзалар эмне үчүн намыстанабыз кыз сыяктуу болуп? Келиңиздер, өзүбүздүн мотивациябызды көтөрөлү дагы. Ушу YouTube'дан, Instagram'дан, TikTok'тон видео кылып чыгалы. Видеого тартылалы дагы, Instagram'га салалы, 1 мүнөттүк видео. Сөзүбүз өтө мындай курчураак болсун, чын жүрөктөн болсун, жасалма эмес. Анан чындык болсун. Анан айтылган сөзүбүз жүрөктөн болсун, ошол жүрөктөргө тиет экен да. Иншалла. Жалпы кыргыз элим деп кайрылдым да, машалла. Бүгүнкү нерседен сабак албасак, эртең өкүнүп калышыбыз мүмкүн да. Бардыгына жетиш керек, параллелдүү түрдө алып кетиш керек. Жумушту дагы, окууну күнүмдүк тиричиликти, акыретти, ибадатты. Ошондо адам өзүн бактылуу сезет, эркин сезет, өзүн ишенимдүү сезет.
акылы да иштеп турат да. Келиңиздер видеого тартылалы, духубузду көтөрөлү дагы өзүбүздү кыздарга тааныштыралы. Анан дароо эле мындай тааныша алалы деп койгон ал өтпөй калды да. Жанагыдай жазуу түрүндө инстаграмдарга реклама кылып берип койгон, ага ишенбей калды. Кыздар менен тааныштырганга чейин өзүбүздү мындай сырттан тааныштырганга бул инстаграм жакшы мүмкүнчүлүк экен. Видеодон сүйлөгөндө сиздин өңүңүздү көрөт. Адам бири-бирин жактырыш үчүн бири-биринин өңүн көрүш керек да. Ошо кызга биз мырзалар жагышыбыз керек. Ошол кыздар бизге жагыш керек да. Ушундай кылып туруп видео кылып сүйлөп чыксак, анан ошо кыздар же болбосо ата-энелери, жакын туугандары бизге чыгат да. Анан аларды ортомчу кылабыз. Кыздан сурай албаган нерсени ошол ортомчуларынан, туугандарынан сурайбыз. Телефон аркылуу, видео аркылуу, WhatsApp аркылуу сүйлөшөбүз. Бир туугандардын астында. Ошого духубуз жетиш керек да, ошого тартынбаш керек. Анан эл эмне дейт деген нерсени алып эле ташташ керек да. Ошол эл эртең бизди карабай калганда, кыздар карабай карып кетсек, ошолор бизди шылтыңдашы мүмкүн да. Бизге жардам бере албашы мүмкүн ошол эл. Өзүбүзгө өзүбүз керекпиз, андыктан туугандар видеого салалы, өзүбүздү чыгаралы да. Ушул видеого лайк баскыла, катталгыла, поделиться кылып бөлүшкүлө туугандар. Анан өзүбүздөн баштайын деп өзүмдү жарыя кылып чыктым да. Бойдок калып калдым деп, же ошол адам көп адамды мындай ойготту десек болот. Аллага шүгүр, көз тийбесин. Ишенип калдым да. Анткени инстаграмда бүт кыргызстандыктар көрүп атат, Россияда башка жер бүт кыздар көрүп атат, балдар көрүп атат. Бул жакшы мүмкүнчүлүк экен. Болгону бул жерде акыйкатты сүйлөш керек экен, кыска нуска кылып. Чындыкты айтыш керек экен, эмне кыла алабыз, максатыбызды айтыш керек экен, үйлөнгүм келет деп тааныштырыш керек экен да. Анан ата-энелери, апасы бир эки эме менен, эже менен сүйлөштүм, кечээ күнү дагы бир эже менен сүйлөштүм. Апалар менен сүйлөшкөн жакшы экен да, негизи. Ошолорду мындай, ошолор эме болуп берет экен, ортомчу болуп, ишенимдүүрөөк болуп берет экен да. Жакшы кыздар өздөрү биринчи кадам таштай албашы мүмкүн, анткени уяттуулук бар да. Ошол жол бербейт да. Анан ошол жерден баягы ата-энеси кеңеш берип атып, айтып атып, биз менен тааныштырат да. Ошентип анан бактыбызды табалы туугандар. Жашоонун кызыгы ушул нерсе менен да. Ушул нерсеге өзүбүздү ыраа көрөлү, эрте кылалы. Өлүмдөн башкасы бардыгы эрте. Келиңиздер. Урматтуу айымдар, мырзалар, келиңиздер. Өзүбүздү табалы, өзүбүзгө жар издейли. Биз дагы бүгүнкү күндө өзүбүзгө жар издеп келатабыз туугандар. Ушул күнгө чейин тандап келдик, бирок тандообуз өтө идеалдуу болгон үчүн бүгүн сездим да, 40 жашка келгенде өзүбүз ойгонуп отурабыз. 40 жашка келгенде адамдын акылы толот экен да. Ошо 40 деген жазуу биздин жүрөгүбүздү ойготту да. 40 деген жазуу бизге чоң сабак болду. Балким 30 жашыбызда үйлөнгөндө анда акыл азыраак да, тажрыйба азыраак. Балким ошол кыздын баркына жете алмак эмесмин да. Бирок ошол маалда акылыбыз жок болсо дагы башка жагыбыз курч да, денебиз, көзүбүз, ой жүгүртүбүз, шамдагайлабыбыз бир гана акыл жагынан алысыраак болот экенбиз, жашыраак мезгилде. Ошондой учурда ата-энеде акыл бар, агаларда, чоң муундарда ошол ата-энелердин акылын пайдаланыш керек экенбиз көрсөчү. Ошол ата-энелер сиздер акыл айтып турушуңуздар керек экен ошол жаш балдарга. Сиздердин акылыңыздар менен өсүп, тажрыйба алып, анан 40ка чейин үйлөнүп алса, бүттү анан кете берет экен да. Андан кийин камчы салдырбайт жашоогочу. Адам бул дүйнөдө бактылуу жашаш үчүн күн сайын күрөшүш керек да. Күн сайын жаңы маалыматтарды үйрөнүп, жашоо жөнүндө үйрөнүп, адамдар менен мамиле түзгөндү үйрөнүп, өзүбүздүн жүрөгүбүздү тазалап, сабырдуулугубузду арттырып, Кудайга жалынып, жаңы китептерди окуп, ошолорду башкаларга бөлүшүп, башкалардан маалымат алып, ушундай алыш бериштерди кылып, күн сайын бактылуу жашоого күрөшпөсөк, биздин бактылуу жашообузга бакыт балта чабылып калышы мүмкүн да. Запас керек бизгечи, маалыматтар керек. Анда ийгилик каалайм туугандар. Сиздерден жакшы анкеталарды күтөбүз, урматтуу айымдар. Жакшы маалыматтарды күтөбүз. Бул каналды 3 жыл мурун ачкам. Ошондогу жазылган анкеталардын кээ бирөөсү турат, телефонуңузда да турат. Бир күнү сиздерге кайрылам. Мен кайрылганга чейин балким сиздер үйлөнүп алсаңар, мага кайрылба, мен үйлөнгөм деп бизге жазып койгула. Телефон номерибизди айтып коеюн. WhatsApp номер
түнкүсүн чалбаңыздар. 0708 04 05 00. Бойдок айымдар, сизде биринчи кайрылгыла. Ассалому алейкум.